Аталган мектеп райондогу типтүү азыркы билим берүү стандартынын талабына жооп берген билим уясы. Анда 500дөн ашуун бала билим алат. Бул жерде даталуу күндөргө карата жана башка учурларда да байма-бай максаттуу иш-чаралар уюштурулуп турат. Ал эми кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары статус алгандыгынын урматына жарыяланган 1 айлыкка карата алар баардык класстар аралык адабий кече уюштурушту. Мында 1-класстан тартып 11-класска чейинкилер камтылган. Колдоруна кыргыз желегин кармаган бөбөктөр мекенди сүйүү, кыргыз жеринин улуулугу, керемети жана касиети жөнүндө ырлардан айтып, бийлеп жатышса, жогорку класстын окуучулары мына ушундай эле мазмундагы ырлардан айтып, кыргыз макал лакаптарынан акыйнек айтчу, кыргыз тилинин тазалыгы үчүн эмне кылуу керек деген суроону таштап кечени кызытып жатышты. Мындагы дагы бир айта кете турган нерсе, калыстар аралык жарыш болду. Анда дубал газета чыгаруу, көркөм окуунун тууралыгы, алардын тандалышы жана кыргыз тилинин улуу касиетин ача билүү талаптары коюлган. Биздин эне тилибизге мына бүгүн быйыл 29 жыл толуп атат. Мен сиздерге каалоом, ушул тилибизди дайыма улук тутуп, ушул тилибизди эч качан өлбөстүгүнө, өчпөстүгүнө, унутулбастыгына өз салымыңыздарды кошуп, кыргыз тилин барктап, баалап, бийик көтөрө аласыңар деген ишеничтемин. Ушул кечеге мектепте салттык жана заманбап усулдарды айкалыштырып колдонуу аркылуу Кыргызстандын түштүгүнө, элдердин достугун жана ынтымагын бекемдөө долбоорунун алкагында уюштурулган форум театрынын катышуучулары да четте калышкан жок. Алар атайын кыргыз тилим өчпөс тилим аталышындагы композиция даярдашкан. Мында алар кыргыз тили тууралуу ырлардан айтышып, кыргыз тилинин тазалыгы, аны турмушта таза колдонуу тууралуу сценка тартуулашты. Биз РАИМдын катышуучуларыбыз форум театрда катышуудабыз. Биз буга чейин чакан көрүнүштөрдү, сценкаларды алып чыктык. Жана бүгүн дагы Токтогул мектебинде кыргыз тил майрамына карата чакан кечени уюштуруп көрсөттүк. Кеченин соңунда активдүү катышкан класстардын мээнети бааланып, мектеп дирекциясы тарабынан белгиленди. Мында форумчуларда алдыңкы орунга чыгышканы маалым болду. Нара Жапарова, Маматкадыр Маматалиев, Базаркоргон району.